Ууртубуздан жылмайып күлгөнүбүз менен бирок жан дүйнөбүздөгү бардык нерсени көзүбүз аркылуу бул көзүбүз бизге айтып деп турат экен. Демек, көздүн көрүүсү бул адам үчүн өзгөчө мындай жараткандан берген белек десек болот. Бирок табияттын кырсыгы дейбизби, айтор жашоодо өзүбүз арттырып алган ушул көз оорулары же болбосо көздүн көрүүсү начарлап баратат. Ал эми бул учурда бизге адистер көздүн көрүүсүн жакшыртуу үчүн каражаттар же болбосо көз айнек, анан линза сунуштайт. Булардын канчалык деңгээлде адам баласына пайдасы бар, колдонуу эрежелери жөнүндө алдыда кененирээк кеп калабыз. Технология өнүгүп, заманбап жабдыктардын жардамында ишибиз жеңилдегени менен андан чыккан зыяндуу нурлар аркылуу көзүнө күч келтирип, көрүүсүн начарлатып алгандар да жок эмес. Адистердин айтымында көздү да өз убагында дем алдырып туруу зарыл. Антпесе көзгө көп күч келип, башы ооруп, талып, көздүн көрүүсү начарлайт. Мындай учурда сөзсүз дарыгерге кайрылуу зарыл. Алар көздүн көрүү жөндөмүн өлчөп, ага жараша көз айнек тандап берет. Тандап жатканда анын кооздугуна эмес, сөзсүз түрдө сапатына маани бериңиз. Очки негизи өзү бул лечебный болбойт. Лечебный нерсе эмес бул. Лечебный нерсе деп биз дарыларды айтабыз. Очки бул коррекция. Коррекция деген бул жардамчы. Бизге жардам бере турган нерсе, биздин зрениябызды кармап турат. И жамандап кетпешин алдын алат. Негизинен дарыгердин айткандарын убагында аткарып, табигый азыктар менен тамактануу эрежесин сактасак, көрүү жөндөмдүүлүгү сапатын жоготпойт. Бул эрежелерди эске алган Тамара айым дагы жылына дарыгерге кайрылып, саламаттыгына такай көз салып турат. Бүгүн ал көз айнегин сындырып алып, оңдотуу үчүн келип, кошумча текшерүүдөн өтүп жатат. Ар дайым лечение алып, ушинтип эме кылчу элем, очки такпай, очким сынганына байланыштуу. Эми көзүм начарлап кетти. Ошондуктан ошо башкаларга дагы, силерге дагы айтарым, ошо көзүңөрдү этият кылгыла, жакшы карап, врачка тез көрүнүп тургула. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көз айнектин дагы колдонуунун эрежелери бар. Сиз ушул эрежелерди тактана сактасаңыз, сиз колдонгон көз айнегиңиз сизге көпкө кызмат кылат. Ал эрежелердин баштапкысы болуп, ушул көз айнекти бир четинен эмес, эки тарабынан кармашыбыз керек. Эгерде эки тарабынан бир колуңуз бош болбой калса, сөзсүз түрдө мынол ортосунан кармаганды бизге адистер сунуштайт. Анан арчыганда сөзсүз түрдө өзүнүн момундай болгон жумшак материалы менен арчып тазалоого жакшы болот. Арчып тазалап бүткөн соң бул материалын жакшына бүктөп туруп, бул баштыкчасына салабыз. Анан көз айнекти бул жагы менен баштыкчага жакшына салабыз. Мынакей. Сиз баштыкчага салган болсоңуз, албетте бул бир жерге түшүп кетүүдөн жана ошондой эле сынып калуудан сактайт. Технологиянын өнүгүшү менен көз айнектердин ордун заманбап линзалар алмаштырды. Дарыгерлер линзаны эрежеси менен колдонсо, эч кандай зыяны жок экенин айтышат. Негизинен ал экиге бөлүнөт. Көздүн сыртынан жана ичинен колдонулуучу линза болуп, көз айнек тагуудан тартынган, же болбосо тагылбагандарга атайын линза тагууну сунушташат. Контактный линзаны жакшы жактары сиз солнцезащитный очкилер менен пайдалансаңыз болот. Мешать этпейт сизге. Чуркаганыңызда спортсмендерге көп керек болот контактный линзалар. Анан водительдер көп алышат. Жаш балдарга көп керек болот. Алар чуркаганда, себеби жылыганда очкилери сынбай, неме болбой, контактный линза колдонушат. Линзаны биринчи жолу колдонуп жатсаңыз, 6 саатка чейин тагуу керек. Анткени мындай жат нерсеге көнбөгөн көз аны такканда кыйналып калышы мүмкүн. Аны тагып же чечип жаткан учурда колду таза жууп, андан соң кармаш керек. Анткени кир кол менен койсо, көзгө микробтор кирип, көздүн ичин кызартып оорутушу мүмкүн. Так, колубузду жууп келгенибизден кийин линзабызды алабыз. Колдонуп атканыбызда көзүбүзгө салып, анан кечинде келгенден кийин колубузду жууп, кайра контейнерибизге салып коебуз. Суун алмаштырышты унутпаңыздар. Кечинде таза контейнерге суун куюп, линзабызды салып, крышкасын катуу жабып коюшубуз керек. Контактный линзаларыбызды суу менен жуусак болбойт, өзүнүн суюндугу бар. Ушулар менен колдонуп, сөзсүз тазалап жүрүшүбүз керек. Көздүн көрүүсү дагы да жакшы болуш үчүн биринчиден ага иштөөсүнө ыңгайлуу шарт түзүү. Көп күч келтирбей, өз убагында дем алдырып, дарыгерге көрүнүп туруу керек. Азамат Боетов, Уларбек Мужиев, Арутан көрсөтүүсү.